Bismillahirrahmanirrahim. Sözümdü, merimdi, urayымды Аллахтың исеменен баштаймын. Саламым жалпы кыргыз элине, момун мусулман бир туугандарга, жети областта Дубанда жашап жаткан бир туугандарыбызга, чет мамлекетте жүргөн мекендештерибизге саламыбыз болгон болсун. Ассаламу алейкум, рахматуллах ва баракатуху. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу момун мусулман бир туугандарым. Ар дайым бардыгыңыздарды ынтымактуулукка, биримдүүлүккө чакырып кетем. Келиңиздер, урматтуу бир туугандарым, биригейле, ынтымак болойлу деп. Ар дайым баарыңыздарга кайрылып кетем, урматтуу бир туугандарым. Заман өзү ошондой экен, урматтуу бир туугандарым. Кээ бирки бир туугандарыбыз биригип атат, кээ бирки бир туугандарыбыз бири-бири менен урушуп атат. Аны мойнубузга алышыбыз керек, урматтуу бир туугандарым. Мен бул жерде эмнени айтмакчымын? Бул жерде бир кайрылуум бар мен жанагы звездаларга, жана гиф ойноткондоргочу. Урматтуу бир туугандарым, гиф ойноткондор. Мен баардыгыңарга гиф ойноткондор дей берейин, сөз эзин таап алсын. Канчадан бери адамдарды алдап атасыңар, урматтуу бир туугандар. Мына бүгүн машина ойнотобуз, мына онду ойнотобуз деп баягы эл минбеген Porsche Cayen'дарды көрсөтүп атасыңар. Негизиндечи адамдарды алдап атасыңар, урматтуу бир туугандар. Бирок ошонун ичинде бир уткан адамдарды бизге бир номерлерин бергилечи, биз көрөйлү. Анан бекер берип атабыз эле, бекер лайк бассаңар эле, Porsche Cayenne утасыңар, Mercedes утасыңар, квартира утасыңар деп бекер эле берип атабыз, жөндөн жөн эле берип атабыз деп айтасыңар да. Жөндөн жөн нерсе болбойт, урматтуу бир туугандар. Мындан көрө бейбичараларга, жетим жесирлерге, опрессияларга муктаж бир туугандарыбыз бар, ушуларга берсеңер болот да, урматтуу бир туугандар. Анан iPhone 12, iPhone Pro ойнотуп атасыңар, кайра толук iPhone Pro, iPhone 12 ойнотуп атасыңар. Ол iPhone Pro менимче 80 миң, 70 миң, 80 миңдин тегерегинде турат, урматтуу бир туугандар. Ошонун пулун бейбичараларга, жетим жесирлерге берсеңер болбойбу? Эмне үчүн минтип Инстаграмдарды адамдарды алдап, адамдардын башын айландырып атасыңар? Сөзүңөргө турбай айтасыңар да негизинде. Же уткан адамды айт, мына утту деп айтасыңар. Берем эле, берем дейсиңер. Азыр ушу звездалар, артисттер да ушундай нерсеге өтүп алдыңар да, алдамчылык нерсегечи. Гиф ойнотобуз, мерс ойнотобуз деп адамдарды подписать этип, бечаралар кыйналып, подписать этип, жөн эле кол топто болуп атасыңар да. Анан мен билбейм, ал квартираны эч ким утушуна мен көзүм жетпейт. Анан 570 уттуруп атасыңар, Porsche Cayenne деп объявлять этип атасыңар. Бирок негизинде тура эмес кылып атасыңар, урматтуу бир туугандар. Бул жалган дүйнө. Акыретте жооп берип каласыңар. Азыркы ушул дүйнөдө деле жооп берип каласыңар. Анан мактанып, мен мындай жашап атам, мен мындай тамак жеп атам, карагылачы, мындай машинада жүрөм деп кийген кийимиңерди, жеген тамагыңардан бери көрсөтүп атасыңар да. Бул нерсе болбойт, урматтуу бир туугандар. Мусулмансыңарбы? Мусулманчылыкта болгула, эми силерди оронуп алгыла деп аткан жокпуз, бирок мусулманчылыкта адамдарды алдабагыла, урматтуу бир туугандар. Бул нерсеге биз чек коюшубуз керек. Мен ушул биздин журт башыбыз мына Сады Нуркожоевичке кайрылбай эле Улукбек Мариповго айтайын, ушундай нерсени урматтуу Улукбек Марипов, ушундай нерсеге чек коюңуз. Адамдарды алдап, квартира утасың, муну утасың деп гиф ойнотосуң, же номерин бербейсиңер, же бир башка бир адамдарды таап эле сүйлөтүп коюп атасыңар. Ал адамдар ким? Мына, пожалуйста, мага номерин бергилечи, ошон чындык болуп аткан болсо, мен ошолорго чалайын дагы, мен ошолорго чалып, ошолордон сурайын. Чынбы, жалганбы? Эми бул антип алып аткан акчаңар бул харам болот. Харам эле жеп аткан болосуңар да. Анан кийин дагы мен ушуга кыстарма кылып өтүп кетейин. Инстаграмда аябай биздин кыргыздын пейилдери, кыргыздын кыздары күндөн күнгө бузулуп атат, урматтуу бир туугандар. Каякта бир мусулман эмес, капыр адамдарды мусулманбыз деп алып, мечиттин ичине кирип алып, оронуп, мечитке кирип алып, мен гиф ойнотом деп сүйлөп атканыңарда туура эмес, урматтуу. Башка жерде сүйлөгүлө, урматтуу бир туугандарым. Анан азыркы биздин жанагы жаш өспүрүм кыздарды каякта бир биздин мусулман эмес капырларды тураганыңар туура эмес, урматтуу бир туугандарым. Мен ошо силерди кылган нерсеңе кылыгыңарга жооп берип коеюнбу? Аябай жыттуу, аябай сонун дамдуу нерселерди жейсиңер, аягында эмне деген сасык жыттарды аркадан чыгарабыз, Ошол арка жагыңарды кыймылдатып бийлейсиңер. Кичине ошону арка жакты, толук арка жагыңарды эле көрсөтүп бийлейсиңер. Ол арка жактан эмнелер чыгат, өзүңөр бир ойлонуп, мындай ойлоносуңарбы? Бул нерсе туура эмес, урматтуу бир туугандарым. Көчүңүздөрдү кыймылдатып, көчүктөрдү кыймылдатып бийлейсиңер.
Анан биякта эркектердин, көп адамдардын эркектерди дүлүктүрүп, эркектерди бузуп атасыңар. Анан кийин бузуп, ал эркек силерге тийсе, анан арызданасыңар, бул эркек мени мындай кылып койду деп, ачылышын өзүңөр ачып берип коюп атасыңар. Ошон үчүн токтоткула, урматтуу бір туугандарым. Силердин деле атаңар бардыр, энеңер бардыр. Атаңарга деле, энеңерге деле кайрылып кетейин. Урматтуу аталар, энелер, кыздарыңардан дейин, кыздарыңардан кабар алгыла. Инстаграмда эмнелерди кылып атат? 15, 14, 12 жашар кыздардан бери көчүктөрүн кыймылдатып атат. Көчүктү кыймылдаткандан башка эчтеке кыймылдатпайсыңар. Каякта бир бийлерди баштап алгансыңар. Бул бийиңер бир кыргыздын исламчылыкка, мусулманчылыкка туура келбей турган бий да. Жанагында эмне Чалабек Паук келди деп турап атасыңар да. Ошон үчүн бизде кырсыктар ошон үчүн болуп атат. Күн жаабай, бир күн жаап турса сел болуп кетип атат, ошондой өлүмдөр болуп атат. Ошол силердин айыңардан болуп атат. Ошон үчүн урматтуу бир туугандарым, келиңиздер оңолойлу. Эскертүү бул мусулмандарга пайда болот. Антип эле мактана берип, жибим бар, үйүм бар, мактана берсеңер, көз тийип кетет. Көз тийүү бар. Анан кийинки күндө арман кылып калбагыла. Аман болуңуздар, эсен болуңуздар. Жогорку элдик көзөмөлүнүн атынан сүйлөп койдум. Баарыңыздарга ийгилик болсун бир туугандарым.